Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын темасы коло доорунун арналат. Биздин заманга чейинки 4-3 миң жылдыктардагы адамзат коомунун ири жетишкендиги болуп, адамзат колону пайдалана башташы эсептелет. Коло менен жез калайдын эритинилеринин 9/1 катышында даярдалат. Калайдан башка жезге коргошун, цинк, сурма өңдүү эритинилерди кошкондо коло келип чыгат. Коло жезге караганда төмөнкү температурада эрип, сапаттуу куралдар жасалган. Жез 1084 градус Цельсияда эрисе, коло 700-900 градус Цельсияда эрийт. Кыргызстанда жанага чектеш аймактарда коло доорунан тартып, адамзат жашоосу жаңы дем менен алдыга жылат. Жылкы, кой, эчки колго үйрөтүлгөн малдын негизги бөлүгүн түзүп, уруу бирикмелеринин келечектеги турмушунун бир тарабы болгон мал чарбачылык күнүмдүк жашоонун ажырагыс бөлүгүнө айланган. Туруктуу жашай турган турак жайлар негизделет. Коло доорунда баштагы мергенчилик өз деңгээлин жоготпостон уланта берген. Чопой идиштерди жасоо колөнөрчүлүгү өз мезгили үчүн натыйжалуу жолго коюлган. Кыргыз жергесиндеги коло доору шарттуу түрдө андрон жана чуст археологиялык маданияттары аркылуу таанылган, эки маданий аймак аркылуу мүнөздөлөт. Эки археологиялык маданият чопой идиштеринин көлөмдөрү, ага түшүрүлгөн оюлары, чарба жүргүзүү өзгөчөлүктөрү, маркумду көмүү адаттары, металл өндүрүү деңгээли, турак жайларынын көлөмдөрү боюнча айырмаланат. Бирок археологиялык маданияттар аркылуу жактан айырмаланган байланышсыз жашаган, байланышсыз эки этникалык топтордун маданияты катары кароо туура эмес. Орто Азия жергелеринде изилдөө жүргүзгөн ар бир окумуштуу чуст жана андрон тектүү уруулардын ортосундагы байланышты белгилеп келе жатышат. Андрон тектүү уруулар Теңир тоого келип, жаңыр жерлерди өздөштүрө баштаган учурдагы мезгилде жашаган уруулар менен болгон байланыш азыркы учурда такталып жатат. Алар Фергана, Алай, Чыгыш Түркистанда, Жети сууда жашаган калктар менен байланышта болгон. Археологиялык далилдер боюнча Казакстандын түштүгүндөгү коло доорунун эстеликтери менен Теңир тоодогу эстеликтер теги жагынан бири-бирине абдан жакын. Ал тууралуу археолог Заднепровский өзүнүн акыркы эмгектеринде белгилеп кеткен. Ысык көлдө табылган чуст маданиятына жана анын урпактарына мүнөздүү боелгон идиштердин сыныктарынын табылышы кокусунан эмес. Коло доорундагы уруулардын маркумду узатуу, көмүү жөрөлгөсү көңүлдү бурат. Маркумдарды өрттөп же өрттөбөй, тегерек жана 4 чарчы көлөмдөгү таштан тизилген коргончолорго көмүшкөн. Казууда адам сөөктөрүнүн күйгөн бөлүктөрү кездешет. Бирок кийин Кетмен төбөдө, Таласта, Кочкор жергесинде казылган эстеликтерден алынган маалыматтардын негизинде көмүүдөгү айырмачылык этникалык жактан өзгөчөлөнгөн эки башка уруунун эстеликтери эместиги такталды. Коло доорундагы уруулар бир эле мезгилде эки жөрөлгөнү аткарышкан. Айрым мүчөлөрү өрттөлгөн, айрымдарын өрттөбөстөн жаткырып көмүшкөн. Маркумду узатуунун бир жолу от менен тазартуу болуп саналат. От байыркы адамзаттын турмушунда ортоңку палеолит доорунан бери орчундуу орунду ээлеп келген. Дүйнө элдеринде кеңири тараган каада жүрө-жүрө от менен тазартуу практикасы ар кайыл чөйрөдө өз шартына, аракетине жараша калыптанып, маркум көмүү учурундагы өзгөчө тартипке айланган. Маркумду өрттөө тазартуу түшүнүгү менен тыгыз байланыштуу болгон деген пикирлер көп айтылат.
От адамдын денесин, жанын ыплас нерседен тазарткан заардан коргогон. Маркум өрттөлгөндөн кийин кайра жаралат деген ишеним айтылат. Коло доорундагы жергиликтүү усталар балта, кескич, тешкич, көзөч, шибеге, жоңгуч, күзгү, найза, илгич, ийне, орок өңдүү сапаттуу куралдарды жасашкан. Чүй өрөөнүндө, Ысык көлдүн чыгышында, Кочкор өрөөнүндө табылган коло буюмдардын салыктары жана Кыргызстандын түштүк аймагындагы табылгалар коло доорунда металл иштетүүнүн өзгөчө ыкмаларынын болгондугун далилдеген. Ал ыкмага ылайык Евразиялык археологиялык адабиятта жети суу металл иштетүү очогу деген түшүнүк киргизилген. Жергебиздин түштүк аймагындагы Чуст археологиялык маданиятында коло күзгү, орок куя турган таш калыптар жана составында коргошун, мышак бар жез коло буюмдар табылган. Коло доорундагы салыктар атайын түрдө жерге көмүлгөн коло буюмдардын тобу. Коло буюмдар чогундусу деп аталат. Түштүк чыгыш Казакстанда жана Кыргызстандын түндүк аймактарында табылган салыктардын изилдениши ушул мезгилдерде биздин доорго чейинки 12-9 кылымдарда металл иштетүүнүн өз алдынча очогунун болгондугун далилдейт. Бул очок археологиялык адабиятта шарттуу түрдө жети суу очогу деп аталат. Жети суу очогунда бүгүнкү күнгө чейин 12 салык табылган. Анын ичинде 100дөн ашык буюм болгон. 12 салыктын 9-у Чүй өрөөнүндөгү Садовое айылынан тартып, Ысык көлдөгү Каракол айылына чейинки аймакта табылган. Алгачкылары 19-кылымдын акырынан тартып белгилүү. Жакынкы мезгилде коло доорунун кеч мезгилине таандык колодон жасалган билерик, кулакка тагылуучу төңөлүк Алайдын Бүлөлүү жергесинен табылып, Андром маданияты тараган жаңы аймак ачылып отурат. Кокусунан бузулган көрүстөн ордунан табылган коло буюмдар бир тарабынан Чуст аймактарына жакын, экинчи жагынан белгилүү коло дооруна таандык арпа эстеликтеринен алыс эмес. Ошентип, Чуст маданиятынын тургундары менен Андром маданиятынын ортосундагы карым-катнашын талдоо үчүн археологиялык булактар арбып келе жатат. Металл буюмдардын бир кылкасы эки беттүү таш калыптарда куюлган. Тоо кен өндүрүшүндө жезди алгандан кийин кайра эритилип жезге калай кошулуп, чопо идиштерге же жерди жарым сфера сымал тешип оюп, даяр эритиндилерди камдап алышкан. Колодон буюмдарды жасоонун эки жолу болгон. Бири таштан эки беттүү калып даярдап куйса, экинчиси желимден буюм көлөмүн даярдап, сыртынан чопо жабыштырып, бышырып, куйгандан кийин калыпты сындырып алышкан. Жез, коло буюмдар менен катар таштан, сөөктөн жасалган куралдар удаа колдонула берген. Коло доорунда коло буюмдар чарбачылыкта, үй тиричилигинде, согуш ишинде колдонулган. Колодон жасалган буюмдар кеңири колдонулган. Коло менен катар алтын, күмүш, сурма өңдүү металлдардан кооздуктар жасалган. Коло доорундагы мал чарбачылыгы жана жер иштетүү тиричилигин өткөргөн калк жашаган турак жайларды таап изилдөө археологиялык изилдөөлөрдөгү оор проблемалардын бири. Археологиялык казуулар аркылуу изилденген убактылуу турак жай Чычкан суусуна жакын тектерден табылып изилденген. Аянты 70 квадрат метр келген турак жай жарым үй формасында болгон. Башкача айтканда, бир бөлүгү жер алдында казылган, жогорку бөлүгү жер үстүндө болгон. Казууда көп сандаган чопо идиштер табылган. Айрымдарынын бетинде Андром маданиятында кеңири таанымал орнаменттер түшүрүлгөн. Коңшу аймактарда изилденген маалыматтар боюнча,
андронтектүү калктар суу жээктериндеги туруктуу турак жайларда жашашкан. Ар бир турак жайда 10-20 жарым үйлөрдү курушкан. Үстүн устундар менен жабышкан. Жерди таш кетмендер менен иштетишкен. Дан эгинди, коло, таш ороктор менен орушкан. Турак жай ордун казууда жалпак таш жаргылчактар кездешет. Коло доорундагы турак жайлар тууралуу Кыргызстандагы аска бетиндеги сүрөттөр кыйыр маалымат берет. Болжолу мал чарба жана жер иштетүү удаа өнүккөндүктөн тиричиликтин эки түрүндө калк талабын канааттандырган турак жайлар курулган. Сүрөттөрдө үй короонун ортосунда жайгашып, жанында кошумча майда чарбалык маанидеги курулуштары тартылган сыяктуу. Бардык курулуш сыртынан коргондолгон. Кээ бир сүрөттөр көп бөлмөлүү турак жай сыяктуу көрүнөт. Кээ бир бөлмөлөрдүн ортосунда чекит сымал белги коюлган. Балким ал бөлмө ортосундагы очокту белгилешкендир. Турак жайлардын пландарына караганда, үйлөр чакан үй-бүлөгө ылайык өз алдынча жана көп сандуу уруу тобуна эсептелип салынгандай. Археологиялык казууларда чопо идиштер алгачкы сапатын жакшы сактап калгандыктан жана көп табылуучу буюм болуп эсептелет. Аларды изилдөө, карапа өндүрүшү бул чөйрөнүн каада салты, жашоо тиричилиги, кулк мүнөзү, илгери үмүтү менен тыгыз байланыштуу. Чыгармачылыктын натыйжасын изилдөө менен барабар. Коло доорунда идиштерди даярдоо тармагы кеңири жайылат. Ал гана эмес, идиштерге оюу түшүрүү карапачылардын туруктуу аткара турган иштеринин бири болот. Ар бир чөйрөдө идиш беттерине түшүрө турган, алардын көркөм табитин канааттандырган оймолор муундан муунга мурасталып отурган. Ага ылайык ойлоп табылып тамга, белги, белгилүү чөйрөнүн руханий талабын, табитин канааттандырса, колго алынып, муундан муунга тараганда эстетикалык табитинин деңгээлин көрсөтөт. Табылган чопо идиштер карапачылардын чопону ийлеп даярдоо чеберчилиги гана эмес, алардын оймоо аркылуу чагылдырылган көркөм өнөрү тууралуу кабар берет. Алар карапага учтуу, тарак сымал тиштүү куралдар менен түшүрүлгөн.